Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен орозо тууралуу келген хадистерге токтолуп өтөбүз. Орозонун фазилеттүүлүгү тууралуу, орозонун сооптуулугу тууралуу, орозонун пайдалары тууралуу бир аз сүйлөшүп өтөбүз. Кыямат күнүн өтө оор күн болот. Кыямат күнү өтө түйшүктүү, машакаттуу, кыйын күн болот. Кыямат күнү аябай коркунучтуу күн болот. Мына ошол күнү орозо өз ээсине куткаруучу, ага сакчы, аны сактоочу, аны коргоочу нажаат болуп өз ээсине келет. Мына ошол күн Аллах Таала калайык калктын башына күндү бир карыш алып келет. Мына ошол күндө адамдар бири-бирине тыгын болуп батпай кыйналышат. Мына ошол күндө ар ким жасаган күнөөлөрүн эстеп кайгы капага батышат, түйшүккө түшүшөт. Мына ушундай күндө ибадаттардын таасири тие баштайт. Ибадаттардын пайдасы ар бир жасаган адамдын ээсине тие баштайт. Мына ошол кезде орозо дагы өз ээсине келет. Пайгамбар хадисинде айткандай, Аллах Таала кыямат күнүндө 7 түрдүү адамды өз көлөкөсүнө алат дейт. Ошолордун ичинен шабун наша фи ибадати раббихи, жаш бала Аллах Тааланын ибадатында чоңойгон болсо дейт. Жаш болуп туруп орозо кармаган болсо, мен жашмын дебестен орозонун кыйынчылыгына чыдап орозо кармап берген болсо, орозо мына ушул бала үчүн кыямат күнүндө эле көлөкө болуп берет. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Айяма абдин азма нафсаху филлахи яума харрин, арвахуллаху яумал кыяма." Кайсы бир пенде Аллах жолунда өз нафсысын чаңката турган болсо дейт. Аллах жолунда чаңкай турган болсо, Аллах Таала кыямат күнү мына ушундай оор күнүндө ошол адамга не суу берет дейт. Ошол адамды сууга арат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз бул дүйнөдө бир аз чаңкап кыйналып жаткан болсоңуз, кыямат күнүн оор күнүн эстеңиз. Мына ошондой кыйналып жаткан күндө, сизге жардам бере турган эч ким жок болгон күндө Аллах Таала сиздин орозо карамаганыңыз үчүн сиздин орозоңуз сиздин чаңкооңузду кандырып тойдурат. Бул орозо кыямат күнүндө өз ээсине шафаатчы болуп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфаани ли абдин яумал кыяма." Орозо жана Кур'ан кыямат күнүндө пендеге шафаатчы болот. Якулу сияму, орозо айтат: "Айю рабби манa'туху та'ама ваш-шараба ваш-шахвата бин-нахар." Я Рабб, мен бул пендеңди тигил дүйнөдө жемеликтен, ичмеликтен жана өзүнүн адал болгон шахват нафсын кандыруудан күндүзү муну тыйган болчумун. Фашафи'ини фихи, мага уруксат бергиниң, ушул пендеңе мен шафаат кылайын, ушул пендеңди мага бергиниң. Бул пендеңди ушундай кыйын күндөн куткарып, муну бейишке алып кирейин деп орозо шафаатчы болуп келет дейт. Жана ошондой эле дагы Кур'ан айтат: "Манa'туху навма бил-лайли фашафи'ини фихи." Рабб, мен муну түндөсү уйкусунан тыйып, уйкусунан тосуп, уйкусунан тыйдым, уйкусунан кур калтырдым, мага уруксат бергиниң, бул пендеге мен шафаат кылайын деп Аллахтан уруксат сураган кезде Аллах Таала дейт, аларга уруксат берет дагы. Фаюшафи'ани, орозо дагы, Кур'ан дагы өз ээсине шафаатчы болуп, аларды да ушундай кыйын күндөн куткарып чыгып кетет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, орозо бул сиздин тамак жегениңизден тосуп жаткан болсо, сиздин ичкениңизден тосуп жаткан болсо, сиздин адал болгон никеңизден тосуп жаткан болсо, жана ошондой эле орозо сиздин арамга көз салышыңыздан жана ар кандай пайдасыз сөздөрдү сүйлөөдөн жана пайдасыз нерселерди угуудан жана арамдан кесип кылуудан бүгүн сизди орозо тосуп жаткан болсо, сизди тыйып жаткан болсо, эртең кыямат күнүндө орозо сизге келип шафаатчы болот. Рабб, мен муну тиги дүйнөдө ашыкча сүйлөгөндөн тыйдым эле. Мен тиги дүйнөдөн арамды сүйлөгөндөн, арамга көз салгандан, арамдан кесип кылгандан тыйдым эле. Бүгүн мага уруксат бергиниң, мен бул пендени шафаат кылып куткарып чыгып кетейин деп не бейишке алып келет дейт. Ошол сыяктуу Кур'ан да ушинтип келет дейт. Ал эми кимде ким бүгүн орозону жокко чыгарып жаткан болсо, орозосу анын жегенинен Рамазан айы келип туруп, орозону кармабай,
дагы деле жеп, дагы деле ичип, дагы деле баягы жаман сөздөрүн сүйлөп, дагы деле жаман иштерин кылып, дагы деле баягы арамдан кесип кылып жүргөн болсо, орозо муну ушул нерседен тыйбай жаткан болсо, анда кыямат күнү барганда орозо ал кишиге айтат: "Дойяк Алла, кама дойатани". Сен мени тиги дүйнөдө кандай бейгапар калдырган болсоң, мени текке кетирген болсоң, бекер кетирген болсоң, мага эч кандай көз салбаган болсоң, мага бир көңүл бурбаган болсоң, мен Аллах Таала сени бүгүн бул дүйнөдөн не кылсын дейт? Сени жокко кетирсин, сени жок кылсын, кор кылсын деп орозо ошентип келет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сен өзүңө бир көз чаптырып көр. Орозо бүгүн сени арамдан тыйып атабы? Орозо бүгүн сени арам сөз сүйлөөдөн, арамдан тамак жемеликтен, же болбосо күндүзү Рамазан айында тамактан тыйылмаган, ичмеликтен тыйылмактан жана адал болгон экенинен тыйылган орозо сени бүгүн кыйып атабы? Эгер сени тыйып аткан болсо, эртең кыямат күнүндө орозо сага шафаатчы болуп келе алат. Эгерде бүгүн орозо сени тыя албай жаткан болсо, сен орозону кор кылып жаткан болсоң, орозону кордоп жаткан болсоң, ага көңүл койбой жаткан болсоң, ага маани бербей жаткан болсоң, эртең кыямат күнүндө орозо сага дагы маани бербейт. Сени дагы ушундай кор кылат. Сени дагы ушундай зарыккан абалда калтырат. Сени дагы ушундай көзгө илбейт. Жана ошондо эле Пайгамбарыбыздын башка бир хадистеринде келет: эгерде өлүм периштеси пенденин жанын алганы келген болсо дейт, анда жанагы периштеге бир периште экинчи периште айтат: бунун башын жыттап көргүлөчү, башына эмне жыттанат экен дейт. Башын жыттап көргөндө башында Куран жыттанат экен дейт. Бунун жүрөгүн жыттап көргүлөчү дейт. Бунун жүрөгү орозо жыттанат экен дейт. Бунун путун жыттап көргүлөчү дейт. Бунун путу такылыш намаздарга туруптур, түнү эле туруп намаз окуптур деп, ушинтип эч жагынан жанагы пендеге зыян бере алышпайт дагы. Анан айтат периште дейт: хафиза нафсаху хафизахулла. Бул өз нафсысын ибадаттар менен сактап калды. Аллах Таала бул пендесин дагы не кылып койду дейт, сактап койду деп айтат дейт. Жана ошондо Имам Альбани рахимахулла жогоруда хадиске айтат: орозо жана Куран пендеге шафаат кылат. Качан аларды бейишке киргизмейинче дейт. Бейишке киргизип, анан бул орозо менен Куранды тыныштанат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, караңызчы, ушундай кыйын күндө сизге орозо кандай кубаныч тартуулайт? Мына ушундай кыйын күндө сизге кандай сооптуу болуп келет? Ушундай башыңызга кыйын күн түшкөн кезде сизге ушинтип келген орозону сиз бүгүн кантип жокко чыгарасыз? Кантип ушул Рамазан айында оозуңуз ачык болуп, жеп ичип, ойноп күлүп, жыргап жүрөсүңүз? Келиңиз, баарыбыз бүгүнкү күндө орозого урматсыз көргөзөйлү, Куранга урматсыз көргөзөйлү, аны башыбызга көтөрүп амал кылайлы. Эртең мына ушундай оор күн сөзсүз түрдө башыбызга түшөт. Мына ошол кезде бизге Куран жана орозо бизге шафаатчы болуп келет.